Казино мыйзамы жогорку кеңеште өтүп кетти деп атат да, ошол боюнча билдирсеңиз, элде каршы турган элде шанс барбы дагы ушул маселеде? Президенттин ветосы бар, кандай дагы чараларды көрсө болот? Эми бул жерде мыйзам өтүп кетти, бирок канчалык деңгээлде мыйзамды өтүп кеткендигинде дагы күмөн бардай болуп калгандай болду. Бирок мыйзам өттү деп аныкталып калды да. Эми мыйзам өтүп кеткенден кийин азыр эл тарабынан кандай сунуштар айтылат, аны мен билбейм. Мүмкүн элдер дагы көнүп кетеби, же мүмкүн элдер дагы туура көрөттүр, мүмкүн көпчүлүгү туура көрбөйттүр деген маалыматтар бар да эми азыр. Мен кыскасы өзүмө жооп бере турган болсом, казиного каршы добуш бердим. Канча парламентарий канча каршы добуш берди билбейсизби анын? 9 каршы добуш берилди окшойт. 9 каршы добуш, 5 добуш берген жок. Бул бүтүн Кыргызстан. Калгандары колдоп коюшту.